Бүгін министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровтың тапшырмасының негізінде Нарын шаарына барып жиын өткөрдү. Ага Нарын облусунун райондук мамлекеттик администрация жетекчилери, шаар мэрлери жана жергиликтүү башкаруу органдарынын башчылары катышты. Алгач ыйгарым укуктуу өкүл облуста аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат берди. Атайын ошол келип, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмаларынын негизинде ошо Нарын облусунун активи менен жолугушуп, жаңы тапшырмаларды коюп, аткарылуу тапшырмалары боюнча сүйлөшүп кетейин деп келгенбиз. Азыр эми бүгүнкү жыйындын тартибин биринчи облусубуздун президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Калдарович bir 5 minut ашып кетсе, bir 7 minut siz отчетторуңузду берсеңиз, сиз эми азыр бергенде сиз негизинен жетишкендиктерди айтасыз да. Азыр мактанасыз, сиз айтасыз, кандай иштер көбөйүп кетти, жакшы болуп кетти. Ошонун баарын угайлычы биринчи. Анан ошого карап туруп биз алып барабыз. 17 миллиард менен 21-жылы ВРПнын көлөмү болгон, 23-жылы 33 миллиард болду. Бул 2 эсе өсүш болуп атат, 100%га, 10% эмес, 50% эмес. Бул Нарын облусунун ошо ИТПсынын ВРПнын көлөмү. Республиканын ичинде 2,5. Биздин темп просто аябай жакшы болгон, бирок республиканы аябагандай катуу болгондугуна байланыштуу биздин көрсөткүчтөр ушул темпте. Бирок өсүш номиналдык баада бул 5 миллиард 271. Бирок облус башчысынын бул кагаздагы даярдалган отчетундагы айтылган долбоорлордун басымдуу бөлүгү ишке ашпай токтоп турганын айткан Камчыбек Ташиев жетекчиликти катуу сынга алды. Сиз берген маалыматтардын бардыгы жакшы, бул экрандан, жанагы кагаздан көрсөтүп койгон сулуу болуп көрүнө берет. Ушулардын бардыгы тартыла берет, коюла берет, пландар ишке киргизиле берет. Бирок ошол ишке ашпагандан кийин өтө өкүнүчтүү болот да. Ишке ашпагандан өтө өкүнүчтүү болот. Себеби дегенде ушул проектлерге мен уже мен эле укканымдан мен көп чогулуштарга катышпайм өзү. Бирок мен эле катышып калган чогулуштарда укканымдан уже эң эле бер жагы 2 жыл болду окшойт. 2 жыл 3 жылдан бери ушунун баарын угабыз. Бирок бүгүнкү көрсөтүлгөн проектлердин бирөө дагы азыр толук ишке кирип иштеп аткан жери жок. Баары току кагазда, баары току сүрөттө. Мен айтып өтөйүн, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, экономикалык акыбалыбызды айтайлы Нарын облусту боюнча. Кече күнү ушул Нарындан чыктыбы, же болбосо Бишкектен чыктыбы, бирөө Нарын каралбай калды деп жанагыдай бир ыр чыгарганбы. Бул статьяларыбыз 1 миллиардка көтөрүлүптүр. 2025-жылы, быйылкы жылды мына уже 6 айын Кудайга шүгүр жашап койдук. Быйыл миллиард сом Нарын облусуна бөлүнүп атат. 9,14 миллиард. Анын ичинде мына буквально бүгүн кече эле президентибиз атайы Нарынга өзүнүн став фондунан, президенттик став фондунан 807 миллион, мына 807 миллион сом акча бөлүп берди. Нарын шаарына деп туруп. Нарын шаарынын карагына деп. Шаардагы негизги көйгөйлөр токтолду. Анда акыркы мезгилде социалдык тармактарда айтылып жаткан Нарын облусунун аймагындагы жол маселелери боюнча нааразычылыктарды белгилеп, анын ичинде шаардагы Ленин жана Шералиев көчөлөрүнүн курулушу 1 жылдан бери бүткөрүлбөй турганын кошумчалады. Мындан улам аталган жолдорду курууга жооптуу Бета Групп ЖЧКсынын ишмердүүлүгүн текшерүү тапшырмасын берип, негизги жолдорду 10-августка чейин, ал эми Ленин көчөсүн 20-сентябрга чейин бүтүрүү талабын коюп, транспорт министрлигине бир катар тапшырмалар жүктөлдү. Нарын облусунун дагы бир эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул жол проблемасы. Эмне үчүн? Себеби Нарын облусу территориясы жагынан эң чоң облус республикадабыз. Минтранс 160 км курабыз деп өздөрүнө планга коюшкан экен. Аткарылганы болгону 42 километр аткарылыптыр. 30% аткарыла ошондо, даже 30дан амашырагы, азырагы. Жол боюнча Нарын облусунда өтө аянычтуу маселе болуп атат. Нарын облусуна быйылкы жылга план канча каралды? Нарын облусуна жалпы 266 километр план барбыз. Так, аткарылышы канча болот? Быйыл 100% аткарабыз. Так, токтоп туруңуз. 266 километрдин баарын аткарасыңар. 266. Баарын.
То есть быйылкы мына мен жазайынчы силерге 266 километрди план болду, туурабы? Аткарылышы 100% болобу? Жыйындын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин суранычтарын укту. Анда негизинен жергиликтүү башчылар шаардагы транспорт көйгөйлөрүн, коммуналдык чарба жана райондордогу ички социалдык маселелерин чечүү үчүн керектүү акча каражаттары тартыш экенин айтышты. Аларды уккан УКМК башчысы жеринен каражат маселесин чечип берип жатты. Троллейбустун линиясын алабыз дегендерчи. Эми троллейбустун линиясын албасак жол кеңейбейт экен. Анан биз элибизге ошону айттык эле. Биз Кудайым буйруса 1 миллиард акча бериле турган болсо, ошол акчадан 10 автобус шаарга алып беребиз депчи. Бүгүнкү күндө 807 миллион бөлүнүптүр, бирок ага 3 автобуска акча каражат каралып. Ар бир автобус канча алдыңар? Биз электр автобустарды алганбыз, 5 электр автобусту 66 миллионго алдык былтыркы жылычы. Бирок 5 автобус бизге жетпей атат да, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо ушул Канча автобус керек? Bir 10 avtobus bolsa aябай 10 avtobus çeşitli. Yazınız. Çoğun aytan. 10 avtobus Narın Oblusuna biz çeşit veriyoruz. Siz 5 avtobusda 66 milyon kaldınız mı? 66 milyon kaldı. Значит 10 avtobusumuz 130 milyon buladı. 130 milyondu. 130 milyondu. Prezidentimizin staff fonduna mınanday prezidentin tezkemesini çıkarıp, resmecini çıkarıp sizge bugün kaç açısı var? 25 Osmanlı zakesiniz. 30'una çeyin raspojeni çıksın. Bir haftanın içinde akçalar raspojeni çıkart, bir haftada vermiyor. 10 gün içinde akça kolumuza düşüyor. Nakıl mı? Rahmat Fakir. Bol dem surayı vermiyor. Bankı bas çatat dev odası.